Туғандар, біз Атайгылардың қатарына кірдік. Атайгы сұрагандар көрік болчу. Біз сіздер үшін тартып көрсөтөбүз. Сіздер біз үшін көріп лайктан басып коюңуздар. 2003 жылдын 6 свежий перегон дейт, номерлерин көрүп турасыздар. Узундугун айтпаптыр, объем 6-4 дейт. Двускатка, эме атында спальный да бар экен. 12-23. Жакшы түшүнбөйт экен, бирок сиздер көрүп өзүңүздөр баалап кетиңиздер. Анан сөз түрдө комментарияга жазыңыздар. Булар канча моделге бөлүнөт, кандайларыны татыш керек, кайсына кызыгасыздар. Аны дагы бир ошондой эле мага бүт Атайгылар окшош эле көрүнүп атат негизи. Бирок сиздерге буйрса жакшы кылып көрсөткөнгө аракет кылабыз. 2000 жылкы Швейцария дейт, отличный состояние дейт. Делитель деген экен. Делитель дегени кандай экенин түшүнбөдүм. Бирок аркасы будка, холодильник эмес окшойт. Үстүндө жок, холодильниги жок экен. Мында дагы бир Атайгы. Мерседес. Буну көбүнчө баягы жүк ташыгандар, Россия, Бишкек, же болбосо Европага жүк ташыгандар айтышат, жакшы машина деп. Свежий перегон дейт, 300 000 жүргөн, отличный состояние. Номерлерин көрүңүздөр. Атайгы. Ону сигнал менен сигнал бергенде кулагың калып калат ошол жерде. Так, дагы бир Атайгы 12-23. Мен оюнча окшош эле Атайгыларды көрсөтүп атат окшойм. Делитель экен дагы. Италия. 129 000 жүргөн экен. Номерлерине эме кыласыздар. Мына Атайгы уже мага кичиректей көрүнүп атат. 823. Так. $17,500 дейт. Масло, фильтр полный алмаштырып тур. Номерлерини эгерде көрө албай аткан болсоңуздар, мына номерлери чалып көрөсүздөр. Бул дагы спальный бар. Узун Атайгы экен, бирок бул Атайгыларга караганда жапызыраак бираз көрүнөт экен. Сиздерге да нерде дагы бир Атайгы бар экен, ушун көрсөтөйүнчү. Свежий перегон экен, эси да жанында экен, эси да бар экен. Мен силерге эсиден маалымат алып берем азыр. Будка дейт. 9 номерлерин көрүңүздөр. 0705 50 71 18 дейт. Мен эсинен сурап берейинчи. Assalamu алейкум. Байке кандайсыз, жакшысызбы? Оразалар кабыл болсун. Байке, мен жаңы эле Атайгыларды тартып баштадым да. Булардын негизи канчага бөлүнөт негизи булар? Кандай типке бөлүнөт, канча объемдор болот булардачы? Бизге бир аз маалымат бере аласызбы? Бул кайсыл эмеси, кузову болуп калат? Кантигенде тааныйт да адамдар? Жан кузовтору булар, а? Кайсы эски болуп калат? Кызылбы? Могу акпы? Жылы эскилери бар, жаңыраак элдер уже жаңы машина өйдөлөт. Булар эмне өзгөчөлүктөрү бар? Булар уже подушкабы? Рестайлинг дейт, Анан гидравлика бар. Гидравлика бар. Почти жеңил машина өйдөлөт. Жеңил машина, э? Скоросттары канчага бөлүнөт булар? Мисалы, булар 8 ступка бар кетет. 8 ступка. 8 ступка бар. Бул скамейкасында деле амаждатыр бар? Өзү кабина неме болот. Кабина өзү эме да. Канча тонна алат булар? Атак кыргызча канча кетет? 19,5 дөңгөлөк. 19,5 дөңгөлөк. Бул азыр ошо дөңгөлөк турабы? 19,5 дөңгөлөк спроста. Негизи өзү родной канча 17 болобу? Жок, 17,5 жанында турат. Могу дөңгөлөк, э? Бирок бир тойле кичинекей болот экен, 19,5. Уже грузоподъемность дөңгөлөк. Континенталь дейт. Мисалы, Ошто жүргөн машина, Ошо менен. Уже 4-2 объем тарта албайт, 17,5 дөңгөлөк. Жүктү көп чала албайт. Булар ошончо спроста. Эме только подушкада болобу грузоподъемность, Рессор болобу буларда да? Артында подушка турат. Рессор жок. Рессор жок, булар тоже подушка. Жумшагыраак кетет деңиз, э? Будка холодильник да бар экен, сиздики, Канчага чейин тоңотот? Жан Никулиндей тоңотот? Тоңот Никулин, бул мясник өзү. Мясник, этке. Арттарын бир көрсөк болобу? Ачык эле, мен бир ачып көрсөтүп коеюн, э? Так, бул жерде аралык бар экен. Холодильник көрүнүп турат. Мен сиздерге туугандар бир аз маалымат сурадым өзүм үчүн жана сиздер үчүн. Мына ачык эле экен, арты. Атайын этке экен, көрүп турасыздар, мына. Эт илинип ташылат экен мында. Мясник, көрүп турасыздар, чоң. Муздаганда аябай муздайт дейт. Машалла. Сонун экен. Сонда биз улантырабыз дагы тартканда. Биз менен болуңуздар.
12-23, 19 дөңгөлөк деген чоң болот экен булар. Ананда дагы Атеголор бар экен. Холодильник дейт. Бул жана айткан дөңгөлөк кичинекей дөңгөлөктөн экен. Бирок 4 объем. Номери жазылып тур. Номери көрмөй калыптыр. Бирок базарда турат ушул Атегол. Сиздер таанып калсаңыздар, комментарийга жазып коюңуздар. Кандай машина, бул кайсыл эмеле? $14,500, $24,500 дейт. 6-4 объем. Номерлерин көрүңүздөр. Делитель. Механика делитель окшойт. Бул дагы. Бирок ал эмес, будка экен. Жакшы. Биз дагы улантабыз тартканда. Мында дагы бир будка бар экен. Басы $17,500 растаможенный дейт. Атам договоримся дейт. 4 объем, 2002 жылкы будка 6-60 экен узундугу. Спальный бар экен. Туугандар, сиздерге биз бүгүн Атеголор көрсөтүп атабыз. Кийинкисинде кайсыл машиналарды издеген болсоңуздар айтыңыздар, биз ошолорду тартып берели. $21,000 дейт. Кузовун 700, кузов 720 экен узундугу. Арты узундугучу. Сонун экен, туугандар. Сиздер видеолор жаккан болсо лайк басып туруңуздар.